Биздин жаратылыш жанагы сулуу кыздар бар го, 90-60-90 дегенчи. Биз экология сактап калуу менен бирге кымбат туристтерди алып келгенге толук мүмкүнчүлүк бар. Непалдай болуп калбашыбыз керек да. Келечекте биз бир турист минимум $1000 акчаны таштап кете тургандай сервистерди курушубуз керек. Туризм тармагында иштеген адамдар аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргызстанда туризм жакшы өнүгөт буюрса. Саламатсыздарбы ардактуу теле көрүүчүлөр, бул чыныгы подкаст кызматыңыздарда мен Наргиза Жумадил кызы. Бүгүнкү чыгарылышыбызда туризм багытында сөз кылмакчыбыз. Биздин суроолорубузга коомчулукка негизделген туризм ассоциациясынын Нарын филиалынын директору Кенже Караева Гүлера. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Алгач эле көрөрмандарыбыз менен амандашып алсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу менин нарындык бир туугандарым, коллегаларым, туризмде иштеген. Негизи эле туризм деп атабыз. Туризмге келип кеткен туризмдердин ою боюнча нарынды кантип сыпатташат? Аябай жакшы суроо бердиңиз. Мен өзүм туризм тармагында иштеген 10 жыл өттү. Ушул 10 жылдын аралыгында мен бир эле жоопту алам да. Жаратылыш аябай сонун экен. Бут баспаган, адамдар барбаган жерлер аябай көп экен деп айтышат. Ошондой сыпаттайт да. Экинчи болсо адамдар аябай жакшы экен деп сыпатташат. Биздин салт санабызга, биздин көчмөндөрдүн жашоосуна ошолорго аябай кызыгышат. Ошону жактырып, ушундай сонун адамдар жашашат экен деп кетишет. Мен көз карашым боюнча ушундай сыпаттап келишет 10 жылдын арагында. Негизи эле биз туризм дегенде бул эң кирешелүү тармактардын бири деп элестетебиз го. Чынында эле туризм кандай тармак деп өзүңүз сыпаттап айта аласыз? Ооба, чындыгында туризм бул аябай кирешелүү тармак. Бирок чынын айтсам, Кыргызстанда ошол кирешелүү тармак катары колдоно албай жатабыз туризмди. Ошондой деңгээлде азырынча Кыргызстанда туризм өнүгө элек. Чынын айтсам. Негизи эле туризм кылдат мамилеге муктаж деп айтылат го. Негизи эмнеден биз аксайбыз? Кантип кылдат мамиле кылышыбыз керек туризмге? Эмне үчүн ошо туризмдай сиз өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү? Бешиктеги баладай Кыргызстандын туризми депчи, эмне үчүн ушуга салыштырдыңыз? Негизи сиз жакшы айттыңыз. Туризм бул мисалы көп өлкөлөрдө туризм менен аябай чоң кирешен таап, өзүнүн экономикалык көрсөткүчтөрүн көрсөтөт да. Ошонун ичинен Турцияны алалы. Турциянын туризмин карасаңар, жана 30 жашка чыккан баладай да. Ал ошо алдуу, күчтүү болуп, ата-энесин багып, үйдөгү жумуштун баарын аткарып иштеп жаткан баладай элестетсеңер болот да. Ал эми Кыргызстандын туризми болсо, бул жанакы бешиктеги баладай. Эмнеге деп суроо бергенде, эми биз жаңыдан келатабыз. Туризм тармагы Кыргызстанга жаңы келген тармактардын бири деп айтсак болот да. Ошого карабай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келе жатабыз да. Негизи эле туризм тармагы ак ниет атаандаштыкка мындай туруштук бериш керек экен да. Анан сиз да өзүңүз байкап жүрүп турсуз. Туристтер келгенде ошо арзан туристтер келгендей мамиле кылышат депчи, арзандата беришет, бир жакшы бир нерсени көрсөтө албай жатышат депчи. Эмнеден асып жатышат? Бизде здоровый конкуренция дегенди түшүнбөй жатабыз да. Ошондой конкуренция болсо Кыргызстанда, анда бизге кымбат туристтер келет. Негизи мен каалайт элем да, биздин өлкө чындыгында аябай кооз, бирок ошол эле кезде территория жагынан алганда кичинекей өлкө да. Эгерде биз туризмде кымбат туристтерди алып келип, жакшы сервистер көрсөтсөк, бизге кымбат туристтер келет. Ал эми атаандаштык жагын алып карай турган болсок, бизде тескерисинче атаандаш мындай ички атаандаш болуп атат да. Мисалы, эки боз үйдү ала турган болсом, Көл сууда, сиз жакшы билесиз, азыркы тапта Көл суу аябай популярдуу мындай сатылып жаткан тур болуп атат да, Нарын областы боюнча. Ошол жерде эки боз үйдү ала турган болсом, бир боз үй өзүнүн жатаканасын, тамак ашын, мисалы 1000 сомдон сатса, жанындагы кошуналар, тиги 1000 сомго сатып атса, мен 800 сомго сатайын дейт да. 800 сомго сатып атканын көрүп, ар жагысы 600 сомго сатып атат да. Бул таптакыр туура эмес да. Туристтер аябай бай. Саякаттап жүргөн адамдардын чөнтөгү толуу акча. Ошол акчасын биз туура алышыбыз үчүн бизде күчтүү конкуренция болуш керек да. Сырткы конкуренция болуш керек. Биз бирибизге конкуренция болбошубуз керек. Биз өзүбүздүн ошо Казакстан, Өзбекстан деген өлкөлөргө биз ошолорго конкуренция болушубуз керек да. Анан бирок
азыр өкүнүчтүүсү ошо туризм тармагында иштеген адамдар ошо конкуренцияны түшүнө албай атышат да. Андан тышкары биз деген жанагы массовый туризмге жол бербешибиз керек. Биздин Кыргызстанга келе турган туристтер аябай бай. Ошолордун акчасын биз туура сервистер көрсөтсөк, алар ошондой акчаны таштап кеткенге кудурети да жетет, мүмкүнчүлүктөр да бар да. Биз ошол акчаларды туура ала албай жатабыз туристтерден. Канткенде алуу сырлары кандай мисалы? Алуу сырларын бул эң жөнөкөй. Мисалы дагы эле боз үйгө кайта турган болсом, ошол боз үйдү тамакты мындай да, Кыргызстандан туристтер келгенде да мындай малдай жайып койбош керек да. Келген туристтерге биз өзүбүздүн меймандостугубузду көрсөтүшүбүз керек, өзүбүздүн салтыбызды көрсөтүшүбүз керек, өзүбүздүн ашканабызды туура көрсөтүшүбүз керек. Ошол эле кезде бизде аябай керектүү ырым-жырымдарыбыз да бар да. Ошону туристтер көргүсү келет. Ошону суранышат да, ушундай турларды көрсөтүп бериңиздерчи, биз акча төлөгөнгө даярбыз деп. Биз ошолор жагынан көбүрөөк иштешибиз керек да. Ошондой башка өлкөдө жок сервистер бизде болгондо алар канча акча сурасаңыз, ошончо акчаны таштап кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. То есть бир турист минимум $1000 акча таштап кете турганга Кыргызстанга ошондой сервистер уюштурсак болот. Ал үчүн кандай аракеттер жүрүп атат сиздер тарапта? Эми биз бул жерден туризм тармагында иштеген адамдар күнөөлөбөшүбүз керек. Бул дагы жаңыдан келаткан тармак болуп аткан үчүн бизде окутуулар көп болуш керек да. Мамлекет тараптан дагы окутуулар аябай көп болуш керек. Мисалы жөнөкөй эле жанагы кулинариядан баштап үйлөрдү кантип тосуш керек, стандарттар болуш керек, ар бир боз үйдө мисалы. Андан тышкары конокту кантип тосуш керек. Бүт мындай санап келгенде көп окуй турган окууларыбыз аябай көп да туризм тармакта. Мисалы Нарын мамлекеттик университетинде эң сонун окутуулар бар. Ошону бирөө да келип окубайт да. Сезон бүткөндө мен баарын чакырат элем да, ушул туризм тармагында иштеген адамдар болсо, ошо балдарыңарды, келечектеги кийинки иштей турган кыздарыңыздарды ошо университетке да окутсаңар туризм тармагы боюнчачы. Себеп дегенде ал жерде бүт баштан аяк туристти кантип тосуш керек, бүт баары аябай жакшы жол жобосу менен жазылган да, ошондой сабактар алышыбыз керек. Чындыгында көчөкү эле чабандар бүгүн турист тосуп атат да. Чабан болуп жүргөндөр эле боз үй тиге калып турист тосуп атат да. А бирок алар чындыгында стандарт эмне, туристтерге кандай мамиле кылыш керек, алардын кантип сүйлөшүш керек, бул жагынан биз чындыгында аксап жатабыз. Эми мен Нарын областы боюнча айтып берип атам да. Бирок мындай көйгөй бүт Кыргызстанда деле бар. Негизи эле түрктөр айтышат го, бир эле жылмайын көптөгөн акчаларды алып келет деп же туризм тармагында. Туризм тармагында кызмат көрсөтүүнү да кантип жакшыртсак болот? Жана суроого айтып кеттим. Негизи бизде туризм бул толук кандуу иштебейт да, бул сезондук жумуш. Өзгөчө Нарын областында. Туризм тармагында иштеген адамдар аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Сезондо акчасын таап алсын, макул. Бирок сезон бүткөндө издениш керек, окуш керек. Башка өлкөлөрдө карап көрсүн. Мисалы жакынкы эле Монголияны алып көрөлү. Монголияда кантип турист тосуп атышат. Керек болсо, акчаларын кичине чогултуп алып Монголияны кыдырып келишсин. Башка өлкөлөрдү кыдырып келсин. Мисалы кантип жакшыртсак болот. Мен айта алам, сөзсүз бир тилден айта алам да. Бул жерде жакшыртуунун маңызы бул өзүбүздүн негизи өзүбүздүн жашообузду туура көрсөтүү. Бул туризмге деле элдер ойлошот, аябай көп акча салыш керек, анан укмуш ремонттош керек, евро кылыш керек деп. Жок. Туристтер биздин нукура жашообузду көргүсү келет. Канчалык биз өзүбүздүн жашообузду, нукуралыгыбызды туура көрсөтсөк, мына ошондо көп туристтер келет жана көп акча таштап кетишет да. Негизи эле туризм тармагы кайсы убакыттан баштап иштеп баштайт да, кайсы убакытта токтоп калат? Нарын областында кышкы туризм азырынча өнүгө элек. Кышында дээрлик туристтер жок. Ал эми туризм Нарын областында ушул май айынан баштап ушул сентябрдын аягына чейин барат. Андан кийин адамдарыбыз бош. Ошондо жанакындай курстарды, атайын бир окутуулар болот, ошолорго жигердүү катышып, өздөрүнүн сервистерин мындан да жакшыртса болот. Анын үчүн көп долбоорлор дагы бар. Биз мына азыр өзүбүздүн группаларыбыз бар, ошондой окутууларды биз жумшап атабыз. Анан биздин дагы бир нерсе баары эле бекер окугусу келет да. Такыр мындай өздөрүнүн жан дүйнөсүнө, мээсине инвестиция кылгысы келбейт. Бүт баары бекерге көнүп алганда, анан
биз быйылдан баштап көп окутууларды ошо акча төлөп туруп окутуп атат. Адамдар канчалык өзүнүн бизнесине акча салса, алар ошончолук окушат экен да. Бекердин тузу татбайт дейт. Ошон үчүн бекерден биз кайттык. Долбоорлордун баары бекер келе берип, элдердин баары бекерге көнүп калган экен. А бекер окуганда адам толук жүрөгүн, оюн ошого бизнеске салбайт экен да. Акча төлөп окуп баштаганда адам ошо өзүнүн дитин ошо мен эмне кылсам да акча төлөдүм да, бир результатка иштешим керек, окушум керек деп окуп баштайт экен адамдар. Ошону да биз байкадык быйыл. Негизи эле экологияга өзгөчө көңүл бурулуп атпайбы? Эгер ошол экологияны таза кармасак, таштабасак, туризмге дагы бөгөт коюлбайт. Туризмди ошол эле учурда жакшы бир өнүктүрүп, экологияны да сактап, мындай жергиликтүү эле тургундар дагы эс алуу учурунда дагы тазалыкты сактабаган учурлар болот. Анан туристтер келип ошол таштандыларды өздөрү чогултуп келген учурлар мындай жашыруун эмес да, чогултуп эле жүрүп келишет. Силер ушундай келсиңер деп деле беттерин айтып жүрүшөт. Негизи сиздер ушундай нерселерди укканда кандай абалда болосуздар? Дүйнө жүзүндө эко, жашыл туризм мындай тренд болуп атат да. И бизге дагы ошондой туристтер келе баштады. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, экологияны сакташыбыз керек. Эгерде биз экологияны бузуп атсак, анда туристтер келбей баштайт. Тескеринче бизге антиреклама жазып кетишет. Бул аябай кооптуу, себеп дегенде 21-кылымда интернет деген, силер билесиңер, 1 секундта тарайт да. Кыргызстанда экология туризм деп атабыз, жашыл туризм, экологический туризм деп жатабыз, бирок өкүнүчтүү жагдайлар бар да. Мисалы, жакында эле мына мен WhatsApp группамда бизде Теңир Тоо дестинация деген группада 300дөн ашык адамдар отурат. Ошол жерде эки адамдын жазган СМСи менин көзүмө аябай мындай ойлондурду да, жүрөгүм ооруду да. Биринчи маселе ошол мына Акталаанын Кап деген капчыгайында жана эндик деген аябай кымбат бир чөптөр өсөт экен да. Ал жерге мамлекет атайын эме жарыялап, эмне деп коет жанакы, атайын киргизбей малдан коргоп ошол жерди тоскон экен атайын. Канча бир жылга мораторий жарыялап тосуп койгон экен. Бирок бүгүнкү күндө ошол Акталаанын аймагында жана 8 март, Достук бир айылдар бар экен. Ошол жакта адамдар жапырт же болбосо массовый кирип, ошол эндиктин тамырларын казып атышкан экен да. Анан муну биздин туризмде иштеген ишкерлер, коллегалар барып көрүп калып, туристтер алып барып, анан байкап калышкан экен. Анан эң өкүнүчтүүсү ошол касылган жер омурулуп, ал канча бир жылга чейин өспөй калат экен. То есть ошол эндик деген чөп мындай айтканда жоголуу коркунучунда турат да. Экинчи маселе мына эме деген жер бар экен, азыр сиздерге айтып коеюн. Акталаанын Килемче деген да бир жайыт бар экен. Бул ошо Жумгал жакта жайгашкан экен. Ошол жерде туристтер алып келип атса, охотниктер ачык эле ошо тоо текелерди атып жүрүшүптүр. Аны да туристтер байкап калыптыр. Демек, бул эмнени айтат? Биз мына ушу туризмдин башынан турган адамдар жүрөгүбүздү чаап, мына туризмди өнүктүрөлү, ушул тоо кенибиз казылбасын, кийинки урпактарга ушу биздин тоолорубуз калып калсын деп биз аракет кылып маркетинг үстүнө иштеп атсак, биякта адамдарыбыз ушундай туура эмес мамиле кылып атат да. Бул деген ошол жанагы сиз айтып кетпедиңизби? Кымбат туристтер алып келүүсүнө булар мындай түздөн түз тоскоолдук боло турган жагдайлар да. Ошон үчүн мен убакыттан пайдаланып ушу айткым келет да, ошол экологторго, мамлекеттик кызматкерлерге аябай ушундай суранып кетет элем да, аябай көңүл бурсаңыздар. Себеп дегенде бул мен ишенем, келечекте туризм бул аябай жакшы өнүгүп келатат. Өнүгүп келе турган тармакта. Биз ушул туризмди өзүбүздүн эле каада салттарды туура көрсөтсөк, сервистер канчалык жакшы сатсак, ошол эле акча бул мамлекетти байтат да. Мамлекетке чын эле жакшы киреш алып келет да. Сиз менен өзүңүз айтып атасыз, Турцияга барып келдим деп. Турцияда көрүп атасыз канчалык өнүктү. Ал жерде андай эле фабрика, завод иштеген жок, бүт эле ошол туризмден түшкөн каражат менен мына жашынакай оокаттарын кылып жашап. Дубайда айтайын. Кызмат көрсөтүүлөр. Дубайда айтайын. Дубайда эле мынакей 90% киреше бул туризмден түшөт экен. Аякта эч нерсе жок. Эч нерсе жок, аяк чөл. Ошо чөлдүгө эле мына 90% туристтерге жашынакай сервистер куруп берип койгон. Мына бүт туристтер барып акчаларын таштап кетип атышат.
Дубайдын кирешеси, Дубай билесиңер бүгүнкү күндө эң бай мамлекеттердин бири. 90% ошо туризмден түшкөн киреше менен жашап жатат да. Ошон үчүн мен айткым келет да, туризм бул чындыгында жакшы тармак. Бул мамлекетти байыта турган тармак да. Ошон үчүн буга жапа жапырт кирип, баарыбыз эмгектенсек, мен ишенем келечекте өзүбүздүн тообузду дагы, ташыбызды дагы кийинки муундарга таза өткөрүп берет элек да. Эң сонун анан сиздер жакында эле Теңир Тоо дестинациясын ачыптырсыздар. Бул ачканга эмне себеп болду? Эмне үчүн Теңир Тоо деп аталып калды? Кыргызстанда азыр дестинациялар аябай жакшы жумуштар алып барып атат. Мисалы мына Каракол дестинациясы бар. Дүйнө жүзүндөгү Travel Seal, Travel Life деген сертификаттар жеңип келди да. Кыргызстандан барып жеңип келди. Бул аябай мен үчүн сыймык. Ошондой эле дестинациялар Ошто ачылды. Ошондой эле дестинациялар бүт Кыргызстанда ачылды. Анан мен туризм тармагында иштеп жүргөн үчүн мен да ойлондум, Нарынга да дестинация ачалы деп. Бирок Нарында ат башыда Нарын негизи территория тараптан алып келгенде бул аябай чоң область экен. Картаны карап келсеңиз, бул Кыргызстандын эң чоң областы бул Нарын областы экен да. Ошондо иштеген ишкерлердин башын бириктириш үчүн биз Теңир Тоо дестинациясын ачтык да. Ал жака болсо мына Кочкорго бир дестинация ачылды. Кышта элдин баарын окутуу жүргүздүк. Жумгалга, Акталага, Ат башыга ачтык. Эмнеге Теңир Тоо деп атап калдык десеңиз, Кочкорлуктар, Ат башлыктар нарындыкпыз деп айтпайт экен да. Мен Кочкорлукмун дейт экен, мен Ат башлык, мен Жумгалдыкмын дейт экен. Анан анда Теңир Тоо десек биригебиз десек, ооба деп баары жооп берди. Теңир Тоо дегенде баарыбыз мындай макул болот экенбиз деди. Ошон үчүн Теңир Тоо дестинация деп ачтык. Бүгүнкү күндө мына уставтары бүтүп, печаттары бүттү, логотип жасалып атат. Ошол Нарын областында эң чоң жанагы пик Данкова деп коет экен. Бир чоң өзүбүздүн алпинисттер чыга турган тообуз бар экен, пик Данкова. Ошо Нарын областына жайгашыптыр. Ошонун ошо тоодой бийик бололу, тоодой бир жакшы жумуштарды кылалы деп ниет коюп, ошол логотипти пик Данковага коюп туруп жасап жатабыз бүгүнкү күндө. Келечекте пландар аябай жакшы буюрса. Эң негизгиси ошо элдин ынтымагы, анан ишеними керек да, буюрса. Теңир Тоо дестинациясында платформалар, ошол эле учурда тиркемелер кирип атат дейт. Кайсы убактан баштап ишке кирип баштайт? Анан ал жактан эмнелерди көрө алсак болот? Аябай жакшы суроо бердиңиз. Интернеттин заманында ошондой бир жана сиз айткан англисче app деп коет, приложениялар болбосо, бир бирдиктүү бир мындай платформалар болбосо, туристтердин да бияка келиши жана кымбат туристтер тартыш кыйын болот экен да. Бүгүнкү күндө ошол мына Корпус Мираны волонтер менен бирдикте Visit Нарын деген платформа түзүлүп атат. Ал платформанын максаты Нарын областындагы болгон ишкерлердин бизнесин ошол жака коюп чыгуу. Мисалы, бир эле платформадан туристтер Нарын областына керектүү бүт маалыматтарды ала алат. Андан тышкары ошол эле платформанын приложениясын жасап жатышат бүгүнкү күндө. Мен ишенем, буюрса биз ошол 2025-2026 жылдары бул платформа толук ишке кирип, кымбат туристтерди алып келе баштайбыз деп мен аябай ишенем буюрса. Негизи эле туристтер өздөрү, мисалы, сиз жогоруда айтып өттүңүз го, эл баспаган, эч ким көрбөгөн жерлерде көп кызыгып, ошол жерге келгенге аракет кылышат депчи. Анан Кыргызстандан ошо кайсы аймактарына көбүрөөк басым болуп келгенге аракет кылышат? Өзүңүз да туризм тармагында көп жылдан бери эмгектенип жүрөсүз го. Эми келе турган туристтер негизи 12 күндүн ичинде бүт Кыргызстанды кыдырып кеткенге шарт түзүшөт экен. Аэропорттон түшкөнү ушул көлдү кыдырып, көлдөн Нарынды кыдырып, Нарындан Жалал Абад, Оштун баарын кыдырып, Таласты кыдырып, ушинтип бир өздөрүнүн маршруттарын түзүп кетишет да. Мен айта албайм бир эле жерге туристтер келет деп. Бирок келген кичинекей өлкө болгон үчүн көбүнчө туристтер 12 күнгө келишет. 12 күндөн 15 күнгө чейин келишет да. Ошо 15 күндүн аралыгында бүт Кыргызстанды кыдырып чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар экен. Туристтер үчүн биз кандай ыңгайлуу шарттарды түзүшүбүз керек же кызмат көрсөтүүлөр? Эң биринчи ыңгайлуу шарттар бул ошо өзүбүздүн адамдарды туура багытта окутуш керек. Ыңгайлуу шарттар кантип түзөбүз? Көйгөйлөр көп айтып отурса, бирок мамлекет тараптан дагы эң биринчи жолдорду оңдош керек. Инфраструктураны оңдош керек. Көпүрө көйлө көйгөйлөр бар, бирок акырындык менен оңолуп келатат. Бирок номер 1 проблема Кыргызстанда бул туалет.
туалет көйгөйү да. Анан мен ушу аябай изилденип отуруп ушу ойлондум да, жанагы дөңгөлөктүү туалеттер алып келип коюп койсо болот экен да. Анткени биз мына Респойнт деп куруп атабыз. Анан сезон бүткөндө ал иштебей калып калат, ал кароосуз калып калат. Жана дөңгөлөк туалеттерди алып келгенде аны деген өкмөт сезондо баардык жака коюп коет, сүйрөп барып. Анан сезон бүткөндөн кийин кайра сүйрөп алып барып, жанагы муниципалдардын балансына коюп коебу, ушул сыяктуу бир иштер алып барсак болот экен. Негизи кандай шартты түзүш керек? Эң биринчи бул мамлекет киришиш керек, байка. Мамлекет канчалык ушу туризмге өздөрүнүн бир туура стратегиялык пландарын коюп берсе, анан биздин ишкерлер дагы ошого жараша сервистерин көтөрөт деп ишенем да. Сиз өзүңүз буга чейин коомчулукка негизделген ассоциацияда иштеп жүрдүңүз. Ошол тармакта кандай жаңылыктар болуп турат, жана стратегиялык пландар түзүлөт? Бүгүнкү күнгө чейин ошол коомчулукка негизделген туризмде иштеп жүрөм. Бул менин жеке өзүмдүн жумушум. Андан тышкары ошол дестинация нарынды жетектеп жатабыз. Эми сиздин сурооңузга болсо, туристтер жакшы. Мен акыркы алган маалыматтарым боюнча кымбат туристтер келе баштады да. Бирок ошого жараша биз да кымбат сервистерди уюштуруунун үстүндө алып барып атабыз. Мисалы фестивалдар өтүп атат. Нарында ушул сезондун ичинде мына Соңкөлдө, Жумгалда, көчөлө көч фестивали ат башта өттү. Бирок менде бир ошо эмем бар да, жаңылыктарым. Эмне үчүн ошол фестивалдардан биз миллион сом жасабайбыз? Биз фестивалдар ким үчүн өткөзөбүз? Өзүбүздүн жергиликтүү адамдар үчүнбү же туристтер үчүнбү? Бир маселе, бизде фестивалдар мындай көп убакытка сатылбайт да. Анан токтоосуз өтүп туруш керек да. Мисалы, бул жанагы салттуу түрдө бекитилиш керек бир дата. Анан жыл сайын ошол болуп туруш керек. Ошондо туристтер алдын ала пландап алып, акчаларын көтөрүп алып келишет. Бирок тилекке каршы бүгүн эми башка жакты билбейм, Нарын областында ошо фестивалдардан көп акча жаза албай жатабыз да. Көч фестивали өттү, кыргыз көчү. Бирок туристтер аябай аз. Ошол эле кезде билет канчадан сатылды, кандай акча түшүп атат, доход кандай алып атат белгисиз бойдон да. Мисалы, сиз билесиз, Кыргызстанда Шамал деген өтөт. Шамал деген фестиваль өтөт да. Анан мен ошолордун доходун кызыгып сурасам, аябай көп миллиондогон акча жатышат экен да. Ошондой фестивалдар биз өткөрсөк, мен ойлойм бул жергиликтүү эл үчүн дагы мына ошол фестивалга тетиги алыстан ат тартып шыдаак сатат элек, сувенир сатат элек деген көп ишкерлер келет да. Ошоло бир шырдак сатып кетсе, бир сувенир сатып кетсе, мына ошону фестиваль деп айтсак болот да. Ошон үчүн фестивалды дагы мындай концепциясын туура жазып өткөрүш керек болот да. Жөн эле чоңдор келип бир лента кесип коюп анан тамак жеп кеткен бул фестиваль эмес да. Бул фестиваль негизи мен ойлойм бул туристтер үчүн болуш керек. Туристтер акча алып келип, сувенир алыш керек, тамак алыш керек, кыргыздардын салттарын үйрөнүп кетиш керек. Ошондо мен ойлойм фестивалдар өз максатына жетет деп. Акыркы жаңылыктарым азыр ушул. Негизи фестивалды кандай багытта өткөрсөк, мындай сиз айткандай кирешелүү болот да? Нарын мен 10 жыл аралыгында фестивалдар мындай өтүп келет да. 2-3 күн калганда. Гүлера, эртең фестиваль өтөт. Анан турист жибер деген күлкүм келет да. Бирок жакшы, быйыл Теңир Тоо дестинациянын арты менен быйыл мына ошо фестивалга алдын ала тур фирмаларга саттык, катого саттык, алардын веб-сайтына койдук. Бирок мен ойлойм, Нарын областы боюнча ар бир регион өзүнүн орусча айтканда пирожкидей саткандай бир туру болуш керек да, бир фестиваль болуш керек. Ошону мыкты деңгээлде өткөрүш керек, концепциясын туура жазыш керек. Мисалы Көлдүктөр фестивалда аябай жакшы сатышат да. Алардын билеттери 2,5 миң сомдон 3 миң сомго чейин. Ал эми тур фирмалар ошол эле билетти алып 7 миң сомго чейин туристтерге сатат да. Анан канчалык кымбат болгон сайын туристтерге ошончолук кызык боло баштайт да. Демек бул кымбат болсо бир шумдук фестиваль болот окшойт, аябай алдын ала сатып алышат да. Ошондой фестивалдар Нарында өтпөй атат. Бирок быйыл жакшы. 2024-жылы фестивалдар өзүнүн нугуна акырындык менен түшүп келет. Бирок ушул сезон бүткөндө байкайбызго, ким канча доход алды. Бирок мен алдын ала айта алам, көптөр доход алышкан жок да. Себеп дегенде билет сатылганын көргөн жокмун. Кыргызча айткандай, кой жайылгандай эле баары эле кирип кетип атышат, тиягынан эле кирип кетип атат, биягынан эле кирип кетип атат. Билбейм, кайсы туристтер бекер болбош керек да фестиваль. Өзүбүздүн ички туризмге да бекер болбош керек.
бүт акчага сатылыш керек. Канчалык акчага сатса ал ошончолук барктуу фестиваль болот да. И ошо келген организаторлорго да акча түшөт, келген ишкерлерге да акча түшөт, тамак саткандарга да акча түшөт, баары довольный кетишет да. Бекер эч нерсе болбош керек туризм. Рахмат. Эми акыркы эркин микрофонду узатсак, туризм багытын кантип өнүктүрөбүз? Менин каалоом, мен негизи ишенем да, Кыргызстанда туризм жакшы өнүгөт буюрса. Себеп дегенде биздин жаратылыш жанагы сулуу кыздар бар го, 90-60-90 дегенчи. Ошондой элестетем да, биздин Кыргызстандын или дагы бир жакшы эме бар кыргызча. Кудай өзүнүн сүйгөн жерин берип койгон экен да кыргыздаргачы. Чындыгында ошондой да. Мына канча өлкөнү кыдырдым, бирок кайсы бир өлкөгө барсаң, же аларда кыш жок, же жай жок, же түнү менен караңгы, же суусу жок, же ар кандай да. А бизде Кыргызстанда 4 мезгил бар экен. Бизде чындыгында тоо бар экен, бизде суу бар экен, бизде аба укмуш. Анан ар бир райондо өзүнчө аба ырайы да. Бишкек ысык, Нарын суук, Көл орточо, Нымдуу. Бүт мындай жаратылышка керектүү сонун бир кубулуштар бизге берип койгон экен да. Демек, бул жерде туризм жакшы өнүгүш керек деп эсептейм да. Ал эми бирок ошол эле кезде мен айткым келет да, биз кымбат туристтерди алып келишибиз керек. Биз деген орусча айтып коеюн, количествого эмес, качествого. Непалдай болуп калбашыбыз керек да. Непал деген өлкөгө карасаң, аябай арзан туристтер аякта $2-3 тамак ичсе болот да. Биз ошондойго өтпөшүбүз керек. Аяктын экология талкаланып калган да. Биз экология сактап калуу менен бирге кымбат туристтерди алып келгенге толук мүмкүнчүлүк бар. Мен буга 100% гарантия менен айта алам да. Просто адамдар аң сезимин өзгөртүш керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, Кыргызстан бул $390 мына сизге жолдо келет айтып кеттим, мына бир турист пландап атыптыр да, бир группа турист. Өздөрү аябай бай, вебсайтын ачсаң, өздөрү $1000 ашык туристтер сатат экен дагы, а Кыргызстанга $390 9 күнгө пландап жатты. Бир турист ошондо 9 күнгө $390 таштайт экен. Бул биздин акча менен 35 000 сомго чейин. Биз ошого жол бербешибиз керек да. Келечекте биз бир турист минимум $1000 акчаны таштап кете тургандай сервистерди курушубуз керек. Чоң рахмат. Учурдан пайдаланып, алтындай болгон убактыңызды бөлүп, туризм багытында өзүңүздүн ой пикириңизди билдирип өттүңүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул чыныгы подкаст болду. Биз туризм багытында кеп кылдык. Кийинки берүү аркылуу амандашканча сак саламатта калыңыздар.